Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков шаар аймагындагы мектептер менен бала бакчалардагы курулуш иштеринен кабар алды. Алгач номер 2 мектептин спорт залынын курулушу менен таанышып, куруучуларга сапатына олуттуу көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле мектептин жаңы окуу жылына даярдыгына көңүл буруп, бөлмөлөрүн текшерип чыкты. Андан соң Некрасов көчөсүнө жайгашкан 2 кабаттуу бала бакчада жүрүп жаткан капиталдык оңдоп түзөө иши. Номер 4 мектептин ашканасын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү жумуштары менен жеринен таанышып чыкты. Шаар мэри Эрнисбек Ормоков тийиштүү жетекчилерге келечек ээлери үчүн жасалып жаткан курулуштар тыкыр көзөмөлдө болоорун эскертти жана белгиленген мөөнөтүндө бүткөрүүнү тапшырды. Шаарда курулушу жүрүп жаткан билим берүү мекемелери муну менен эле чектелбейт. Тагыраагы Тайгараев аймактык башкаруусуна караган Төшкүчү айылындагы 2 кабаттан турган 100 орундуу бала бакчанын курулушу да бар. Кала башчысы бала бакчанын курулушу менен жеринде таанышуу учурунда айрым кемчиликтерин байкап, куруучу тарапка мүчүрүштүктөрдү жоюу боюнча катуу эскертүү берди. Белгилей кетсек, аталган бала бакча 2021 жылдын ноябрь айында пайдаланууга берилет. Ал эми калган курулуштар жаңы окуу жылына чейин аягына чыгарылат. 2021 жылдын 1 сентябрына карата билим берүү тармагындагы мектептердин, анан кийин садиктердин ремонт иштери, кээ биркиси ушу фундаменттен баштап көтөрүлгөн садиктер бар. Ошолардын баардыгын жеринде барып биз таанышып келдик. Бүгүнкү күндө баардык мектептер десек болот 1 сентябрга уже даярдык экенин көрдүк да. Анан кээ бирки 1-2 мектептин ашканаларынын ремонт иштери жүрүп атат. Алар дагы бир 15-20 августка бүтүп калат экен. Стройка жүрүп аткан кээ бирки садиктерде чын-чынында кичине кемчиликтер бар экен. Аны азыр өз учурунда жоюу талабы коюлду.